Саламатсыздар урматтуу менин YouTube каналымдын катталуучулары. Биринчи мен сиздерге азыркы замандын талабы боюнча айта кетейин. Бул өтө маанилүү тема. Анткени эгерде атам заманынан баштап биздин ушул эл адамзаттын өнүгүүсүн карап көрсөңүздөр, определенный бир этаптан өткөн да. Эң биринчи биздин ата тегибиз кроманьонцы да. Бул кроманьонцыларды карасаңыздар, мергенчилик менен жан багышкан. Мергенчилик менен жан багып, мисалы үчүн күндө эрте менен кетишет дагы бир жандыкты ошол кармашат и ошонун эти менен жан багышат да. Анан алсыздары бир мөмө жемиштерди чогултат. Ошентип отуруп, мисалы үчүн бир маалда, скажем, эчкилерди кармап алды дагы и дароо мындай 20-30 эчки кармап алып, күндө бирден союп жейбиз дешти да. Мисалы үчүн ошол эчкилерди кармап, жанагы бир үңкүрдүн бир жагына карап турганда, балким бир эчкиси төрөдү деп кой. Ошентип анын балдарын чоңойтуп, көрсө биз деген күндө мергенчиликке чыга бербей, эчкини баксак болот экен деп акырындан скотоводствого өтүштү да. Скотоводство жана мал жандыкты багуу. Бирок мал жандыкты багыш үчүн буга да чөп керек да. Ошентип отуруп, биз көрсө кочевник болушубуз керек экен. То есть кочевниктин стратегиясы кандай? Бир чөп көп жерге барыш керек дагы, ал жерден бүт ресурстарды жок кылып, истощать этиш керек дагы. Андан кийин бүт бардыгын жок кылгандан кийин уже башка орундук табыш керек да. Ал жакта да чөп көп болуш керек и суу аккан болуш керек. Ушинтип жайлоодон жайлоо алмаштырып, көчмөн калп болуп жашашты. Бирок башка элдер жок, биз деген мисалы үчүн бол урукту сееп койсок, сонун бир түшүм берет экен деп земледелиеге өтүштү да. Ошол земледелие жанагы дыйканчылык, оседлый жизньга өткөндөр, булар ар бир кыймыл аракети мындай алдыны карап, то есть дальновидность деп коет да, ошо алдыны карап ойлоп иш кылып, кадимкидей жана ремесленничество деп коет. Кол өнөрчүлүк менен бир нерсе жазап чыгаруу. Мына ушул дагы өнүгө баштады. То есть земледельчество менен ремесленничество өскөн сайын, жанагы адамдардын кол менен өнөрү менен жасаган буюмдар кадимкидей күчтүү боло берди, аябай мындай совершенство боло берди. Акырында жанагы техническая революция калып келди да. Мисалы үчүн 10 адам жанагы ийри менен ийрип жип чыгарып атса, бир машинка менен эле ошол 10 адамдын убакытын алган, энергиясын алган жумушту бир эле машинка жасап баштады да. Андан кийин ошол 20-100 адам жасаган кол эмгекти бир эле машинка кадимкидей жасай баштады. Ошондо мындай машинка менен биздин жумушубузду алып атат деп каршылыктар болду, революциялар болду. Бирок ага карабай деле техника өнүгө берди. Ошондо адамдар ойлоно баштады. Так, бул жөн эле тиги автоматташтырылып, биздин жумушубузду алып атат, демек акылды өстүрүш керек экен деп промышленный революциянын ордуна интеллектуальный өнүгүү келди да. Ошентип абдан интеллектуалдуулук өнүгүп, то есть кыргызча айтканда акылдуулук деп коебуз да. Баардыгы китеп окуду, баардыгы грамотный болду. Кадимкидей интернет чыкты. Анан акыры искусственный интеллектке чейин келдик да. Эми 20 акылын иштеткен адамды бир эле искусственный интеллект ошондой эле жыйынтык көрсөтүп атат да. Демек азыр суроо жаралып атат. Эми акылдуулук, интеллектуалдуулук доордон анын ордуна эмне келип атат деген суроо жаратасыз да. Азыркы замандын талабы бул уже даанышмандык. Даанышмандык деген эмне? Мудрость. То есть бир гана голый интеллекттин ордуна мудрый адамдар өтө баалуу болуп атат. Мудрый деген эмне? Бүт адамдардын ой пикирин, алардын каалоо тилектерин карап билүү, экология канчалык деңгээлде зыяны тийип атабы, тийген жокпу, адамдын жүрөгүн карап, то есть анын оорутуп албайын деп туура мамиле кылуу, мына ушунун баары даанышмандыкка жооп берет. Ошондуктан азыркы учурда бир гана интеллектуалдуулукту өстүрө бербей,
мудрость, здравый смысл, мына даанышмандыкты өстүрүш керек. Ал үчүн эмне кылыш керек? Көп сүйлөй бербей, жакшы укканды билиш керек. Башка адамдардын көз карашы менен жашоону караганды үйрөнүш керек. Өзүңүздүн көз карашыңызды да кичинекей кыла бербей, кеңейткенге аракет кылышыңыз керек. Жашоодон көбүрөөк тажрыйба алып, ошол жарды ички дүйнөңүздү кадимкидей бай ички дүйнө кылышыңыз керек да. Мына ушунун баары даанышмандыкка жооп берет. Ал үчүн бүт кыргыз эл жомокторун, дүйнөлүк уламыштарды окуп, мурунку адамдардын даанышмандыгы кандай эле ошону көрүшүңүздөр керек да. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. Миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывдар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курс дагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.